саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерге мен бүгүн ушул кичине биткоин жөнүндө айтып бергим келет. Анткени бүгүнкү күнү аябай көп киши жапа чегип калды ушул биткоинден. Биткоиндин азабы көп болду да, биткоинден эмес, эми фуфло коиндерден. Анткени биткоин деген, эфириум деген чын эле криптовалюталык акча бирдиктери бар. Алар иштеп жатат. Алар өзүнүн кандайдыр бир маселесин аткарып жатат коом үчүн. Бул деген баягы мисалы үчүн өлкөлөр аралык эң арзан акча которууларды камсыздайт жана негизи баягы экономика үчүн төлөмдөрдү мындай экономикалык тараптан оңой эмес жагдайда турган өлкөлөргө, мисалы үчүн гиперинфляциялоо, ар кандай акчанын куну жоголуп кетеби, ушундай өлкөлөргө алар кандайдыр бир кооптуу учурда коопсуз төлөмдөрдү камсыз кылууга мындай жардам берет да. Бирок аны менен бирге фуфло коиндер пайда болду аябай көп. Ал фуфло коиндер эми бул жаңы криптовалюталар. Ал жаңы криптовалюталар эмиссия болуп чыгат, элге сатылат, элдин кулагына тебет шылуундар. Ушуну алсаң эле эртең эле биткоиндей болуп эле байып кетесиң, заматта эле акчаң толтура болуп калат, үйүңдү сат, кредит ал деп эле. Анан ушул кредит алгандар, үйүн саткандар көп болуп атат. Карыз алып, чоң карыздарга батып, аны сата албай, ошол акчаны сатып алып, анан кайра анын баасы өспөй, биржалардан ушундай мындай кандайдыр бир азап чеккендер аябай көп болуп атат. Жана ушул негизи 2-3 сөз менен аябай жөнөкөй кылып 10 минуттун ичинде түшүндүргөнгө аракет кылайын. Биринчиден, биткоин деген эмне? Биткоин муну мындай кандайдыр уламышта айтылган Сатоши Накамото деген киши жазган деп айтылат. Анткени анын аты менен ушул биткоиндин сүрөттөмөсү ушундай жазылган болчу да, анын аты менен кеткен. Аны кимдир бирөөлөр Илон Маск деп ойлошот. Өзү Сатоши Накамотону табышкан. АКШда иштеп жатыр, мындай кары инженер экен, бирок ал деген мен эмесмин деп ант берди. Мен эмесмин, мен ага тиешем жок деп. Анан ошону менен болгондо биткоиндин негизги идеясы. Биткоин 21 миллиондон ашпайт да, дүйнө жүзү боюнча 21 миллион биткоиндон болушу мүмкүн эмес. 21 миллион биткоин баягы келерки 2035-2050 жылдары чыгышы мүмкүн. Биткоин деген өзү, бул деген крипто акча деген эмне? Бул деген мисалы үчүн мындай да, акчаны эч качан бирөө урдап албаш үчүн, аны кайра копия кылбаш үчүн, анын санын көбөйтүбеш үчүн ал атайын мындай шифрованиеден өтөт да. Шифрование бул деген шифр жасалат да. Эки сөз менен айтканда өтө татаал, мындай элестеткиле. Мисалы үчүн 3 киши бар дейли да, 3 дейли, анткени цепочка узунураак, бирок 3 эле киши бар дейли ушул чынжырчада. Анан биринчи киши мисалы үчүн кайсы бир тамганы, А тамгасын Б деп жазат. Экинчи киши ошол Б тамгасын алып туруп, аны В деп жазат. Үчүнчү киши В тамгасын алып туруп Д деп жазат да, мисалы үчүн. Анан акыркы кишиге ачкычы бар. Акыркы киши биринчи кишиден ошол В деген тамганы А деп тамга деп түшүнө алат да. Анан ушундай сыяктуу биткоин дагы ар кайсы мисалы үчүн шифрованиеден өтүп, өтө чаташтырылат, адаштырылат. Аны мындай урдап алып, кошелектен урдап алып, же болбосо ал кодду алып алып, кайра жазып чыкканга аябай оор болот. Аны сындырыш үчүн кванттык компьютер керек. Аны сындырганга жана копия кылганга абдан оор болот. Анан негизи ошол ар бир биткоин ушундай пайда болуш үчүн абдан көп компьютердин баягы мээлерин, электрондук мээлерин талап кылат. Анткени ошол видеокарта жана башка ошол системалар аркылуу атайын ошол шифрдик теорема, шифрдик кандайдыр маселе чечилет. Ал маселе эгерде биринчи бир нече миллион биткоиндер аябай жеңил жасалган, бир эле жөнөкөй компьютер менен, эски компьютер менен ошол маселеси чыгарылып, коду чыгарылып, анан алардын саны ошого чейин көбөйгөн. Анан кийин болсо килейген дата центрлер өлкө болгон мегабайт, гигабайт толтурулган, терабайттык мындай аябай көп мындай процессорлор менен, атайын баягы эс тутуучу аспаптар менен бүгүнкү күнү ушул 1-2 жылда бир биткоинди чыгарат да, баары иштеп. Ошондой абал, анткени барган сайын код татаалданат, коддун жазуу издери көбөйөт. Кодду дешифровка кылыш дагы аябай татаалданат да. Ошондуктан ушул биткоиндин саны 21 миллиондон ашпашы керек деп айтылат. Ошонун себебинен дагы биткоинди баягы дүйнө жүзү боюнча
энтузиасттар колдоно баштаганда дагы биткоин биржалары пайда болду. Биринчи, мисалы үчүн, бир кездерде ошол биткоин пайда болгондо бир киши, бир энтузиаст бир биткоинди канча бир миллион биткоинге мындай бир пиццаны алат, эки пиццаны алат. Ошол эки пиццанын бүгүнкү баасы $100 миллион тегереги болуп калат да. Ошондой окуя болгон. Анткени баягы биржадан сатылып баштап биткоин товар катары анын баасы өсө берген. Мен биринчи жолу биткоинди көрүп түшүнүп ишенгенде $300 болчу. Ошондо мен 1-2 биткоинди алып алган болчумун. Бирок кийин ошонун коддорун жоготуп ийгем. Анткени баягы көп жыл ага көңүл бурбай койгом. Биржалар бизде өнүкпөй 5-6 жылдын ичинде биржалар тез дүйнө жүзүндө өнүгүп кетти дагы. Ошол биткоиндин баасы мисалы үчүн ошол $300 $65,000 чейин чыгып кетишкен. Анан кайра түшкөндө ошол 12 жылдын ичинде кайра аябай кескин түшүп, аябай арзандап, анан көп кишилер ошол жерден акчасын табышкан, башка көп кишилер акчасын жоготушкан. Баягы акциялардагыдай да, казинодогудай болуп калган да. Анан ушул нерсе аябай жакпайт. Анткени биткоиндин өзүнүн негизи маселеси бул деген акчага альтернатива болуш керек эле. Аны болсо биржага чыгарган адамдар аны товар кылып салышты дагы, анын идеясын мындай жокко чыгарып салды. Эми бул биткоин бул деген биржалык товар, акция сыяктуу да, казино сыяктуу болуп калды. Ошондуктан биткоин менен алек болуу негизи биткоиндин негизги маселеси, негизги максаты бул деген сатып алуу операцияларына колдонулуу. Бүгүнкү күнү ошол биткоинди товар кылып салышты дагы. Биткоиндин биржалардан сатып, фиаттык валюта дейт. Фиаттык валюта бул мамлекеттер башкарган валюта. Биткоинди эч ким башкара албайт. Биткоин өзүн өзү башкарат. Биткоин криптосистема, ошол криптосистема шифрование, шифрдык система ушунчалык жакшы түзүлгөн. Ага борбордук банк кереги жок. Аны ким контролдойт? Эч ким контролдобойт. Анткени шифрование башталгандан баштап аны эч ким башкара албайт. Ал өзүнөн өзү жашаган мындай система катары иштей берет да. Аны сындырыш аябай кыйын. Анткени эч бир адамда анын коду жок, баштапкы коду жок, баштапкы ачкычы жок. Жана ошол баштапкы ачкычтары өтө улам алмаша берип, бүгүнкү күндө эч ким ал ачкычты таба албайт. Биткоин анонимдүү эмес. Мисалы үчүн, биткоин аябай өнүгүп келатканда, баасы бир $5,000 жеткенде биткоин менен мисалы үчүн киши өлтүрүүлөрдү төлөшкөн, ошол баңги заттар сатып алууларды төлөшкөн, адам сатууларды төлөшкөн да. Анан бир жолу ошол бир киши биткоиндин кандайдыр бир $100,000 жакын эквивалентин ошол киши өлтүргөнгө жиберсе, аны мисалы үчүн Америка Штаттагы атайын кызматтар байкашты да. Анткени Gmail почтасын колдонулган. Ал почтадан из кетти, ошол буйруктун изи кетти. Ошол буйруктун изинин артынан жөнөп, баягы компанияларда анонимдүү эмес, телефондор силер колдонгон YouTube, ушул азыр көрүп аткан ар кайсы системалар, биткоин кошелектор баары анонимдүү эмес. Эгерде жакшылап иштесе, тапса болот да. Жадыганса силерде баягы WhatsApp'тан аялыңардан же күйөөңөрдөн бирдемке жашырайын деп жазып туруп өчүрүп салсаңар, ал шифр дагы Facebook'тун серверлеринде сакталган да. Анан керек болсо, эгерде мамлекеттерге керек болсо, аны таап туруп чыгарып коет сыртка. Ошон үчүн ошол ар бир операция анонимдүү эмес. Эгерде тиешелүү хакерлер, тиешелүү мамлекеттик органдар иштесе, ошол изди табышат дагы. Ошону менен ким төлөмдү жасаганын табышат. Так ошондой таап эле ошол кишини түрмөгө отургузушкан болчу. Ошондой бүгүнкү күнү ошо биткоиндин ушундай тарыхын көрүп, ага аябай кызыгып, көп адамдар анын кодун баягы алгоритмине окшош алгоритмди жасап, мисалы үчүн Бутерин деген Орусиядан жараны, Орусиянын мурунку жараны, азыр Орусиянын жарандыктан кетип калды, байып кетип. Бутерин эфириумду жасады да. Анан эфириум смарт контракттарга, мисалы үчүн акылдуу контракттарга. Акылдуу контракт деген эмне? Эгерде эки киши смарт контрактты түзсө, бир киши ошол эфириумдун кайсы бир акчасынын көлөмүн коет. Анан тиги киши контракт бүттү дегенде гана ал акча которулат. Ага чейин эки тарапка тең акча турбай бир жерде мындай илине берет да. Ошондой смарт контракттарды түзүүгө аябай чоң өбөлгө түздү дагы. Аябай мындай жакшы болду. Анан бүгүнкү күнү эң ишенимдүү ошол криптовалюталар ошол эле биткоин менен эфириум болуп калды. Калган бүт криптовалюталар болсо аябай волатилдүү деп эсептелинет. Мен деген өзүм бир ICO'до катышкам, бир деген компанияга, Кыргызстандан чыккан, ошол өзүнүн баягы коиндерин чыгарганга кандайдыр бизнес планын жазып бергем да. Анан ал деген мындай да, 1000 ушундай компания чыгат. Анын бир экөөсүнүн
коиндери сатыла баштайт, эл ишенип калгандарынын коиндери банкрот болот тез эле арада, анан жок болуп кетет ушул компаниялар. Ошондуктан бүгүнкү күнү эгерде сиздер ушул криптовалюта менен кызыксаңар, аябай терең киришиңер керек, анан эң ишенимдүү криптовалюталар менен иш алып барышыңар керек. Эгерде билимиңер жетпесе, ага жолобогула да, анткени мен айтканым боюнча 1 миң 10 миң ушундай криптовалюта чыгарган компаниядан бирөөсү эле экөөсү эле кандайдыр бир биржага кызыгууну жаратып баягы сатыла баштайт, анан баары бир калгандар баары жоголот дагы, ошого кетирилген акчанын баары жок болуп кетет. Ошон үчүн криптовалюта менен өтө дыкат, өтө сак болгула. Эгерде дагы көбүрөөк ушул тема боюнча айт десеңиздер, комментарийге жазгыла. Негизи ушу 10 мүнөттө да түшүндүрө алдымбы, айта алдымбы билбейм, бирок аракет кылдым. Аны да баалаганга комментарий жазсаңыздар болот. Эмки видеодон көрүшкөнгө чейин.